Азыр экинчи этаждын чатырын көрүп атасыздар. Толугу менен бүттү. Бусунан туугандар 109.067 сомдук тинеке алынган. Үстүнү жапканда эле ошо өзүм ниет кылып койдум эле. Экинчи этажын мен алып берем деп. Негизи ушул сооп көбүрөөк жерден алсам деп ойлоп жүргөмүн да. 85.000 сом жөнөткөн аманатыңызга кошуп, жалпысынан 109.000 сомго чатырына тинеке алып келгенбиз. Келсем усталарга бир эже келип, аманат таштап кеттир. Аял киши экен алдагы. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, урматтуу жүрөгү меримге толгон жоомарт берешен инсандар. Биз буйруса Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду Жалал Абад жерине 9 үй бүлөгө ылайыктуу муктаждар комплексинин мынакей дагы эле курулушу жүрүп атат. Кудайга шүгүрлөр болсун, баардык жумуш убакыт сааты чыкканда гана бүтөт экен. Биз канча чуркабайлы, канча аракет кылбайлы, канча тытынсак деле Алла Таала качан буйрук койгон болсо ошол күнү бүтөт экен. Айтайын дегеним, экинчи кабаттын чатырын былтыры жаба албай жетише албай калып кеткенбиз. Себеби биринчи кабаттын дубалын бүтүрүп плитаны койгондо кар жаап койгон. Биринчи этаждын араң үстүн жаап жетишип калганбыз. Экинчи этаж башка, биринчи этаж башка. Билесиздер, мына аркадан көрүнүп атат. Экинчи этаждын дубалын быйыл көтөрүп, чатырын Кудай буйруса жаап бүткөнүбүзгө 2 күн гана болду. Азыр чатырдын аркасындагы фронтондорду жаап иш болуп атат. Азыр экинчи этаждын чатырын көрүп атасыздар. Толугу менен бүттү. Сонун болуп бүттү болгондо дагы. Көрүп атасыздар, мына берки биринчи этаждын тинекесине подсвет кылып, алдындагы тинекесин так ошондой тинеке алып, үстүнө жабылды. Бул тинеке экинчи этаждын листи аябай жакшы болду. Биринчи этаждыкы деле жакшы. Анан бирисин мактап, бирисин андай эмес. Экинчи этаждын тинекенин калыңдыгы 4,5 болду. Анан ал лист Белоруссиянын тинекеси болду. Мына мен дагы да бир кыскача ушул тинеке боюнча сиздерге отчет берип койсом. Мына тинеке лист 258 квадрат метр. 355 сомдон деп алган элек, 345тен деп жазыптыр. 89.013 сом акча болот экен. Андан сырткары ошол тормоз деп турат, көрүп атасыздарбы? Жалпы тормоздору, витровиктери жалпысынан 77,5 метр экен. 146 сомдон 11.287 сом экен. Андан сырткары 11 метр лист дейт, ошол суу өтпөй турган жерине коюлат экен. Ал жери ошол 272 сомдон 2991 сом болот экен. 7 пачка саморез, кийин дагы саморез алынды 4 пачка, 2,5 сом болот экен. Жалпысынан туугандар 109.067 сомдук тинеке алынган. Урматтуу мекендештер, мени ушундай сүйүндүргөнү, кубандырганы ушул тинекеге жардам берген өздөрү аял кишилер, биздин ушундай кыргыздын Кудайга шүгүр, дагы да Курманжандатка, Мысайкал, энелерибиздин ордун басар аял заты бар экендиги кубандырат. Мен байланыша элекмин, азыр бир байланышып, урматтуу мекендештер, азыр мен чалганымда ал инсан билбейт. Листи көргөзгөнчө менин өзүмдүн 1-2 ооз вопрос суроолорумду берип көрөйүн. Ушул тинекеге деп 109.000 тинеке болду. Кече жалпысынан эмеде калып келдик. Бүт фронтонго мен ошол боюнча дагы отчет берип коеюнчу. Фронтонго аркалары, напшипкалар булдат. Азыр биз дрон менен да учуруп көргөзөбүз. Ошол жерине бүт жете тургандагыдай тинекени 33.450 сомго бул тинекеси алынып келди мынакей. 114 метр тинеке, окантовка деп коет экен. Ошого ошогон бүт материалдары бардыгы биригип мынакей 33.450 сом. Бул ошол аркасына фронтондор усталар иштеп атышат. Ошол 85.000 сом аманатын жөнөткөн өзү аял киши. Мына ошолго биз Ак ниет аманат коомдук фонду, биздин YouTube каналыбыз монетизацияга уланган. Сиздер канчалык көп көрсөңүздөр, биздин YouTube каналдарыбыз акчага иштейт. Мен ачык айтып коюшум керек. Сиздер көп просмотр көрүп, көп канчалык көрүлгөн болсо, ошол каналдарыбыз кадимкидей акчага иштейт. Мына ушундай. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, биз азыр ошол тинеке листине 85.000 сомду ким жөнөткөнүнө
ким салым кошкон бир тууганга байланышып, Кудай кааласа лист боюнча мен бир эки ооз эме кылайын. Мынакей мен азыр чалып атам. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Жакшы. Ден соолук, иштериңиздер жакшыбы? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Биз бул ушул муктаждар комплексинде мына иш Кудайга шүгүр сонун жүрүп атат. Сиз бир күнү бизге ошол биздин Ак-ниет аманат коомдук фондунун ошол муктаждар комплексине салынып аткан турак жайдын 2-кабатына тиникесине листине деп аманатыңызды жөнөттүңүз эле. Ошол аманатыңыз 85 000 сом аманатыңызды жөнөткөнсүз, бирок ошол аманатыңызга Кудай бурса кошумчалап тегинде мына 2-этаждын листи жабылып, чатыры кадимкидей бүтүп, азыр сыртта уже фронтон иштери жүрүп атат. Мен сизге бир кыскача суроо бергим келип турат да, Алла разы болсун. Мына ушул жерге бир тиникесин алып бергениңизге Алла разы болсун. Бирок тиникесине жардам бергениңизге, ушул нерсеге салым кошууга идея кайсыл жактан келди? Ким айтты, ким мажбурлады балким? Ошол нерсе мага кызык болуп атат. Жок, эч ким мажбурлаган жок. Мен былтыр 1-этаждын үстүнү жапканда эле ошо өзүм ниет кылып койдум эле. 2-этажын мен алып берем деп. Кийин кирпиштери көтөрүлүп баштаганда сурасам, уже занят деп койдуңуз го сиз. Андан кийин же дарбазасын алып берейинби десем, ал да занят дедиңиз. Кийин анан эмнесине жардам берейин анда десем, ошол жанагы стропелар нелер жыгачтарга таштамайларга дегениңизди макул деп, ошентип анан ар бир чыгарылышыңызды көрүп турам да мен YouTube'дан. Көрүп турам. Анан ошол 1-2 күн ошол маселе чечилбей жатат дегениңизди кайра эле өзүм байланышып, ушул нерсе өзүмө буйрукта экен деп өзүм ниет кылып жүрдүм эле. Анан ошентип эле берип калдым, эч ким мажбурлаган жок, өзүмдүн эле ушул боюнча эле болду. Машалла, Алла разы болсун. Алла разы болсун. Буга чейин дагы бир нече жолу мындай кол кабышкылы жардам берип келатасыз. Мынакей бизден көрүнүп атабы телефондо? Мен азыр сизге ушул сиз жардам берген тиникени кайсыл жерге коюлганын, кандай чыкканын сүйүнүп бир бандай сүйүнүп ушул нерсени бөлүшкүм келип сизге байланышып отурам. Азыр айтсаңыз. Аябай кубанычта болуп атам. Мен дагы ушул нерсеге мындай себепкер болуп калганымча. Тилегим орундалганыга сүйүнүп атам. Сиз бул нерсени көптөн бери ниет кылып жүрдүңүз беле? Ооба, ниет кылып жүрсөм, занят деп койгонуңузду настроение болуп калган элем да. Себеп? Негизи ушул сооп көбүрөөк жерден алсам деп ойлоп жүргөмүн да. Анан занят деп койгонуңузду настроение болуп калдым эле. Кийин анан ушу маселе чечилбей жатат дегениңизди сразу эле сизге 1-2 күн сурадым. Эмне болду, чечилдиби деп сизден. Анан жок дегениңизди анан ошо сунушумду айттым эле да. Машалла, Алла разы болсун. Дагы менде бир суроо да. Сиздин жөнөткөн аманатыңызга мен азыр мына чегин дагы буга чейин коомчулукка отчет дагы берген, мына азыр дагы көргөзүп койсом болот. Сиздин 85 000 сом жөнөткөн аманатыңызга кошуп, жалпысынан 109 000 сомго чатырына тиник алып келгенбиз. Андан кийин 109 000ге дагы кошуп ошол мен айткам, Кудай кааласа биздин фонддагы андагы жөн карап турбастан 50 000 сом акчабызды жеке мен өзүм жаныман бөлүп, ушул нерсени биргеликте себепкер болойлу деп бир жакшы ушундай идеяларды сүйлөшкөнбүз, Кудай кааласа. Анан мынакей азыр 109 000 сомдон кийин ашкан 26 000 сом акчабыз калган. Сиздики менен меникин кошкондо. Ага кошуп дагы тетигинде усталар иштеп атат. Ак тиникелерди кошуп кече күнү мына 33 000 сом. 33 000 сомго дагы тиник алып келдик кошуп. 33 000 сомго дагы бирөөнүн 10 000 сом акчасын коштук. Кудай кааласа азыр мен ага дагы чалам. Урматтуу бир тууганым, Алла разы болсун. Алла разы болсун. Ушул жерге салым кошконуңузга Алла разы болсун. Чындыгында сонун ишке себепкер болдуңуз.
мен ушул сиздин жардам бергениңизди азыр коомчулук менен бир бөлүшүп койгум келди эле. Анан өзүңүз менен бир өзүңүзгө көргөзүп, мына салган аманатыңыз кайсыл жерге жасалганын, кайсыл жерге коюлганын бир көргөзүп, интернеттен деле балким көрүп атсаңыз керек. Мынакей көрүп атасыз. Чыгаруучуңузду көрөм. Мен өзүм да ошо сизге байланышып, ыраазычылык айтайын деп жүргөн элем. Өзүңүз чалып калдыңыз. Ушундай иштерге бизди кошуп баягы соопко жетелеп жүргөнүңүзгө ыраазычылык айтайын деп жүргөнмүн. Сизге да Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат. Канча адамдын жүрөгүн ойготуп атасыз. Элде жок ишти баштап, чоң хан сарай салып, ошол муктаждар үйүнө ойлоп, өзгөчө эртек иш кылып атасыз да. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Кудай калса ошол сиздерге окшогон инсандардын колдоосу менен биз жоң гана көпүрөбүз. Анан дагы бир нерсени сурагым келип турат. Сиз өзүңүздүн ошол бул жерге момундай коричневый, шоколадный цветтеги эң мыкты калыңдык 4,5 Белоруссиянын тиникесин алып бергенде жардам бердиңиз. 85 000 сом акчаңызды жөнөттүңүз. Ага чейин дагы жардам берип турган элеңиз. Мына дагы менде бир суроо бергим келип турат. Ошондой сонун кооз ишке бир кооз тиникелерди алып бергенде жардам бердиңиз. Сиздин азыр кошо ата-энеңиз менен кошо жашап аткан үйүңүздүн чатырынын кыршасы эмне менен жабылган? Жашап аткан айылдагы жашап аткан үйлөрдүн крышасы кадимки эле ак шифр. Мен өзүмдө жок андай шифр. Тинике жок андай. Мен ошол өзүмдө жок нерсени элге бергим келет ар дайым. Башкысы ошол биздин үй баягы илгерки үй болгондуктан ак эле шифр менен шаардагы үйүм дагы, айылдагы үй дагы ушундай эле жабылган. Ушул листи ошол үйүңүздүн бирөөсүн алып барып жаптырып койсоңуз болбой беле? Ал үйдө эле баягы түбөлүк калбайт да мага мисалы үчүн. Соопчулук кылсаң бул бештин ачкычы да. Муктаждарга соопчулук садака эч качан жаман жака багыттабайт. Алла разы болсун. Муктаждардын үйүгө көбүрөөк салым кошсо жакшы да. Алла разы болсун. Мен түшүндүм. Сонун суроого сонун жооп бердиңиз. Алла разы болсун. Мына өзүңүзгө каалаган нерсени өзүңүздөн ашыгыраак кылып муктажга бердиңиз. Алла разы болсун бир тууган. Алла разы болсун. Тапканыңызга Кудайым берекесин берсин. Ата-энеңизге рахмат. Сизге окшогон балаларына, кыздарына жакшы тарбия бергендиги үчүн Алла разы болсун. Мына Кудайым буйрса сиз ушул жерге бирди берген болсоңуз, Аллах таалам сизге эселеп кайтарат иншалла. Чоң рахмат. Дагы мен сиз менен байланышам. Кудай калса мен азыр усталар менен жүрдүм элем, дагы байланышам, Рахмат. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Окей. Урматтуу мекендештер, мен азыр байланышканымды бул инсан билди, бирок аркадагы камера тартылып атканын билдирбегенге аракет кылдым. Сиздер менен бөлүшкөн аракет кылдым, себеби кандай инсан ушундай жерлерге жардам берип атканын сиздер менен бөлүшкүм келди. Көрдүңүздөрбү? Керемет. Керемет. Мен кече эле сурадым элем, азыр сиздердин алдыңыздарда да сурап атам. Эмне ниет максат менен ушундай жерлерге жардам берип атасыз? Деги өзүңүздөргө мындай жетерлик болуп атабы? Анан өзүңүздөрдөн ашып аткандыгы үчүн жардам берип атасыздарбы? Деги кандай деген суроолорумду койдум да. Анан ушундай жоопторун берген. Урматтуу мекендешим, кече мен бул жерге обедте келдим. Обедке келгенге чейин телефонума бир нече звонок келген экен. Мен телефонум көбүнчөсү без звук жүрөт. Көп инсандар байланыша берет. Көп инсандар кайрылат. Мен иш үстүндө жүргөндө телефонду без звук кылып коем. Ошон үчүн убагында жооп бере албай калам. Ошону туура түшүнүңүздөр. Жумуш көп, башта жумуш көп, бирок элдин кайрылуусу да көп. Анан кече мага телефон чалып тур бир эжекебиз. Кийин түштөн байланышсам, уже мен машинада элем, анан кетип түшүп жооп берейинчи деп калды. Келсем усталарга бир эже келип аманат таштап кеттир. Аял киши экен алдагы. Анан усталар айтып калды, көзү дагы көрбөйт экен. Таң калдым, тамашалап атабы деп. Эже менен байланыштым. Урматтуу мекендештер, Майлуу Суу шаарынан Уулкан деген эжекебиз бар экен. Кече ошо Майлуу Суу шаарынын тургундары дагы мага байланышты. Бир убакта Уулкан эжебизге кайрылуу жасап жүргөн экен. Ошол Уулкан эжекебиз кече келип, мен ушунчалык таң калдым да. Мен жокто усталар бир бригадага берген экен, алар албай коюптур. Мен айткам кээ бирлерине.
медердин өзү менен жолук кыла деп айтып кыла деп. Биз албайбыз, өзүнө жолугуңуз деп усталар албай баш тарткан экен, бирөөсүнө зордоп жүрүп берип кетиптир. Кызынын көзү көрөткен, кызынын жетелеп алып, 10 000 сом аманатын көтөрүп алып, атайы келди. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, биздин Ак ниет аманат коомдук фонду, Кудайга шүгүр, иштерибиз сонун кетип баратат. Кудай кааласа, элибизге рахмат, элибиз колдоп атат. Тынымсыз четинен колдоп атат. Мына көрүп атасыздар, азыр биздин 2-чи кабатта сонун иштер, фронтондор жүрүп атат. Өзгөрүүнү көрүп атасыздарбы? Күндөн күнгө өзгөрүүлөр болуп атат. Но заң кыйган ап-апакай караңыздар, сонун көрүнгөн айнектерди караңыздар. Кече күнү айнектер коюлду бүт верандаларга, эшиктери калды. Анан тегимде уже фронтондорун кагып атышат. Фронтонна биз жана бир аз жамгыр жааган экен. Но фронтонго ушундай листтер алынып, мынакей бүт. Мына караңыздар, бул жерде канча да квадрат ушу бүт аркалары, айланасы, потолоктору ушундай листтер менен обшивка болот. Мына көрүнүп турган пешенелери, баардык таштамайлар ушундай эме менен обшивка болот. Анан бул чыгарылып турган тинекелердин дагы өздөрүнүн орду бар. Буларды биз кече жетпей калгандан кийин биз башка жака алып келдик. Кудай кааласа, ошол эки чектин фронтондун обманкалары деп коет экен, ошолорго алынып келинди. Экинчи этаждын тинекесине болсо толугу менен эле жетти, Кудай кааласа. Кече мен азыр айтып аткан 33 450 сомдук тинеке ошол ак тинеке. Андан сырткары биз бул жакты дагы көргөзүп койсок болот. Бул жакта азыр усталар иштеп атышат, ал жакта потолок кагып атышат, атайын профилдерин карматышып, гипсокартондун дагы элек профилдерин берип неме кылып атышат. Биз аны дагы подсъемкадан көрсөңүздөр болот. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, Кудайга шүгүрлөр болсун. Элибиз колдоп, элибиз четинен кайдыгер карабастан колдоп аткандыгы үчүн иш токтоосуз кетип атат. Анан бүгүнкү оор кырдаалда, оор абалда чындыгында сиздер менен баяндай күн санап эле бөлүшүп, иштерибиз боюнча бөлүшүп туруу дагы баяндай бирде жетишсең, бирде жетишпей, ошондой эме болуп калып атат. Анан дагы бизде жакшы кабарларыбыз бар. Biz бүгүнкү күндө Россиядагы мекендештерибиз менен биргеликте Надым шаарына мекендештер 28 000 рубль, Сахалин Теплицада иштеген мекендештерибиз 54 500 рубль, Перим шаарынан Сузак район жааматынын атынан 40 000 рубль. Бүгүн дагы Сахалинденби же Перим шаарынанбы, мен азыр так карап айтып коем. Мына ошол жактан дагы 45 000 рубль. Булар ошол жанагы дем алдыруучу кислородный аппаратка аманаттарын жөнөтүштү. Бүгүн ошол жактан атайын аппараттарын жөнөтүштү. Алла разы болгон болсун. Мына элибиз бүгүнкү күндө ошо Южный Сахалинден мечиттер жааматынын атынан бүгүн Кудай кааласа ошол дем алдыруучу аппаратка 45 000 рубль аманатын жөнөтүштү. Кудай кааласа мына бүгүн биз 5 колдон келсе азыр 6-чы аппаратка да аракет кылып атабыз. 6 аппарат ырастап эртең келип калса, Кудай кааласа ушул аппаратка муктаж болуп аткан элибизге жеткирип турабыз иншалла. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, баарыңыздарга чоң рахмат. Жалпы жардам берип аткан элибизге рахмат. Ар бириңиздердин атыңыздарды айта албай аткан болсом дагы, бирок ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Алла разы болсун. Аллах баарын көрүп турат. Кудай кааласа сиздер колдогонуңуздарды, жардам бергениңиздердин ар бирин көрүп турат. Аллах таалам өзү сиздерге сөзсүз ажыр соопторду жазат иншалла. Чоң рахмат айтмакчымын. Алла разы болсун. Эң башкысы аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Ушул аты жаман оорудан элибиз аман эсен чыгып кеткенде Аллах таала насип эткөн болсун. Баягы бүгүнкү оор кырдаалда, оор абалда ойго ар нерсе келип, ойду ар эме бөлүп, ушундай бир жерде эмес да, ой бир жерде эмес, чындыгында Кудай кааласа ушул жеңилинен эле чыгып кетсе экен деп ниет кылабыз. Эң башкысы бирибиз үчүн дуа кылайлы. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Ассаламу алейкум. Анан дагы бүт жумуш боюнча азыр дрон менен көргөзүп берсин балдар. Анан иштеги жумуш болуп атканда дагы гипсокартондун өзүн берилек, паройдон бере турган болду. Жанагы профилдерин ошол профилдерин неме кылып каккандардын баарын азыр сиздерге
көргөзүп берсин. Балдар тартып, подсъемка менен баардыгын көргөзүлөт иншалла. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Дагы бир жакшы маанайларда жолукканда Алла таала насип эткөн болсун. Рахмат.